Саламатсыздарбы, куш келипсиздер, урматтуу коноктор, бизнес партнерлор. Жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долборуна кошумча каржылоо долбоорун алкагында Ноокат районунун Найман айылында тигүү цехи ишке кирди. Экономикалык долбоорлор Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин колдоосу менен Дүйнөлүк банктын каржылоосу алдында жүзөгө ашты. Жалпы суммасы 3.323.000 сомду түзгөн бул цехтин имараты капиталдык ремонттон өткөрүлүп, өндүрүштүк жабдуулар менен камсыздалган. Бул долбоор 2021-жылы Кассамин долбоорунун кошумча каржылоосу негизинде каржыланган. Арис тарабынан 2.123.000 сом акча каражаты каралган. Бизден жергиликтүү бюджеттен 500.000 акча каражатын карап бергенбиз. Ушул жер бизде эски имарат эле толук капиталдык ремонттон өтүп, бүгүнкү күндө ошол тигүү цехинин машиналарына ушул Арис тарабынан 1.200.000 акча каражаты жумшалган. Бул долбоор айыл өкмөтүбүздүн биздин муниципалдык менчиктеги ошол имарат болуп эсептелинет, ошол ишкана болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө ошол 15 адам жумуш орду менен камсыз болду. Бул тигүү цехи келечекте дагы биз пландаштырып атабыз. Азыр дагы кошумча Ноокат райондук өнүктүрүү фондунан 2025-жылга кайрадан ошол тигүү цехтерин алсак деген пландар бар. Ишкана алгачкы ишин баштаган күндөн 15 адамды иш менен камсыз кылып, райондогу жеңил өнөр жай тармагында иш алып барган ишканалар менен биргеликте кошумча нарк жанжырчасын түзө алды. Тигүүчү цехтин ишмердүүлүгүн көрүү максатында Жалал Абад облусунун жашоо каражаттарын колдоо программасынын катышуучулары да келип, жеринен таанышты. Ушул долбоор бүгүнкү күндөгү эң негизги максаттуу долбоорлордун бири болуп жатат. Анткени Кыргызстандын экономикасы жерлердеги иш орундарын түзүү менен гана өнүгүп барасын бир жакшы билебиз. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп тургандай, Жалал Абад облусу Ноокат районуна келип, ушул биздин Ноокат районундагы жүрүп Арис тарабынан, жергиликтүү коомчулук долбоор тарабынан жүргүзгөн иштери менен таанышып атат. Мен ойлоймун, бул дагы өзгөчө иш-чаранын бири, себеби миң уккандан бир көргөн жакшы дейт. Качан гана өзүң колуң көзүң менен көрүп, ошол иш-чаранын канчалык деңгээлде жүзөгө ашкандыгын көргөндө гана адамдын өзүндө кандайдыр бир сезим, ойлор пайда болот экен. Ар бир башталган жумуштун кыйынчылыктары болоорун айткан Кулпунай айым өзгөчө айыл жергесинде бизнести өнүктүрүү кыйын экендигин белгиледи. Ошону менен катар чоң көлөмдөгү буйртмалар менен иштөөнү камсыздоо үчүн Бишкек шаарындагы чоң ишканалар менен келишим түзүп, алардын ишеничине киргенин да жетишкендигин айтат. Бул цехтин ичинде азыр 10 месталуу болсо, 10 тигүүчү иштеп аткан болсо, азыркы учурда башка айылдардан дагы менден жумуш алып иштеген чакан цехтер көбөйүп калды. Ал цехтердин дагы количестволору көбөйүп, азыркы учурда мен договор кылып иштешип аткан компания менен мурдакы менин келишимдеги количестводон караганда азыр көбүрөөк количество шымдарды чыгарып берип калдык. Келечекте эми биз ушул цехти дагы да чоңойтуп, өзүбүздүн брендтерди чыгарганга, анан бул бир эле компания менен гана, Бишкек менен гана иштешип калбай, ушул айылдагы айылдын тургундарынын дагы заказдарын алып, өзүбүздүн мындайча айтканда бир колориттик Кыргыздын улуттук кийим кечелерин чыгарайын деген ойлорубуз, пландарыбыз бар алдыда. Ушул долбоорду колдогон Арис компаниясына, анан ошол өзүбүздүн айыл өкмөтүбүздүн башчысы, ушуларга чоң терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бизди ушунчалык колдоп, ушундай каржылап, ушундай иш ордун түзүп, шарт түзүп бергени үчүн чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети, Арис коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоору тарабынан колдоого алынып жаткан экономикалык объекттер калкты жаңы жумуш орундары менен камсыздап, өлкөнүн өнүгүшүнө зор салым кошуп келүүдө. Жалпы район боюнча ушул Арис тарабынан, министрлер кабинетинин тарабынан колдоого алынып жаткан жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоору тарабынан 9 экономикалык объект колдоого алынган. Алардын 4-өө логистикалык борборлор, ар бир логистикалык борбордун көлөмү, сактоо мүмкүнчүлүгү 250 тоннадан түзөт. Булар Зулпуев, Бел, Кыргыз Ата жана Кеңеш айыл өкмөтүндө жайгашкан логистикалык борборлорубуз. Ал эми андан сырткары 5 тигүү цехибизди пландаганбыз. Бул 5 тигүү цехи Найман айыл өкмөтүндө, Жаңы Ноокат айыл өкмөтүндө, Исанов айыл өкмөтүндө жана Көкбел айыл өкмөтүндө. Силер эсептегилер. Швияга мынча сом, аверлокчуга мынча, ütүккө мынча, упаковкага мынча деп туруп анан 5 сомду жолго чыгарып коесуз.